Men dagы сага окшоп медреседе окугам. Ар жылы кеткенге чөп болчумун, кетем деп. Окубайм деп кеткенге чөп элем. Анткени шайтан башкача кылат да, ушул илимди окусаң эртең кантип бала чака багасың. Эртең кантип башын айдайсың, эртең элге кошула албай каласың, тупой жолу жүрүп кетесиң, жүргөнүң мачит деп. Шайтан эми түркүн башкача кылат да. Жылга кеткенге чөп. Ал эмес Маккага барып да 2 жылдан кеткенге чөп калдым. Бирөөлөр барып айтты, ушундай сен үйүң жок жүрөсүң, досуңдун үйү бар, онун үйү бар, 5 балаң бар, дагы деле жүрөсүң. Анан оолугуп, анан кийин доктор Сайтка бардым, мен кетем дедим. Эмне кыласың дейт. О, эме Тургут деген досум бар, ошол Түркиялык күрт, анан Кореяда иштеген экен, Кореяга барып ошол жактан бизнес кылам дедим. Тооба кылайын. Бир семсат көргөн эмесмин, бизнес кылам. Эми жаныңа тийди да, анан эмне кылам? Анан докторун алдап солдап кой. Сага машина алып берелик. Сен сабакта кыйналып калдың окшойт деп, бир машина алып берип, доктор Сайт өткөндө келип кетти, устазыбыз. Анан алдан дагы калып калды, дагы окуп жүрө берди. Анан дагы бир 4 жылдан дагы кетем десем, бияктан Мара Садыр дегендерибиз бар. Мара дегенибиз Марат Байке, Садыр Байке, ат спортунун директори. Анан экөө бир камери машина алып берип, анан дагы алданып калып. Эми ушундай шайтан басса калат да, канча окуп алсаң деле, балдарың чоңоюп башка калат, эмне кылам, келсең бара турган жериң жок. Анан ошентип, анан кийин ушундай болот экен. Анан бир күн анан доктор Сайтан отургузуп айтты. Эми сен үйүм жок дейсиң деди. Айтып бергем силерге, ушундай бир күн келет, үйүң көп болуп, ошол кайсы үйүң бар укташыңы деле кээде билбей каласың деп ушундай абал келип турат. Мынойго барсам деген абал келип турат. Урмат, ошон үчүн шайтанга неме кылбагыны, моюнсунба балам. Бул эгерде илимдердин эң жакшысы сен окуп аткан илимиң диндин илими. Бул арам адалдык. Башка бирөө математика окуйт, башка бирөө трактор окуйт. Трактор кантип оңдойсуң? Кантип тракторду бактылуу кыласың деген окуйт десекпечи. Бирөө мисалы үчүн зоология окуйт, бирөө балык жөнүндө окуйт. Сен адамдын кантип бейишке бара турган жолун үйрөнүп аткан адамсың да. Бирөө жол салгычты окуйт. Ошо дагы соо барат, ниет түз болгон болсо. Ошол жерден балыкчыга чейин жол салып берген жолун окуйт да. А сен адамдардын бейишке бара турган жолун окуп атасың да. Ошон үчүн шайтанга басып болба сен. Эгер ата-энең ошого киргизди, ошону жакшылап окуй бер иншалла. Иншалла Кудайым жакшылык берет. Bundan жакшы нерсе жок. Бул илим сени менен күндүз дагы түндө дагы бирге болот. Тирүүңдө дагы өлгөндөн кийин дагы бирге боло турган илим. Башка илимдерин пенсияга чыкканда түгөнөт. Өлгөндөн кийин түгөнөт. Бул сени менен кыяматка чейин бара турган илим. Бул илим сенин жашооңо дагы жардам бере турган илим. Бала чака менен болгон мамиледе, кошуна менен болгон мамиледе жардам бере турган илим. Бул илим кайрылган убагыңда сага көмөк бере турган илим. Анткени Кудайга кайрылган жолун билесиң сен. Анткени бул Кудайдын илими. Ошон үчүн мындан өткөн илим жок бир тууганым. Ошого шайтанга келгенде, ой келгенде, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп туруп, не кыласың? Түкүрүп коесуң.